Assalamu алейкум. Достор, бир элдердин суранычы боюнча бир нерсени тартып коеюн. Адамдар ушул бизнеске канча акча кетет? Мына мен окуйм, сен де кантип окутасың? Эмнени алам деп эле ушундай мага телефон чалышат. Ушуну менен 15 мүнөт, 20 мүнөт талкуулап атат да. Бизде мындай кыскача айта кеткенде, менде окута турган месталар өтө аз да. Эгерде бирөө окуймун десе, чындап ушул нерсени алып кетем десе, бул жакта видео жүктөлүп атат. Мен азыр биринчи, экинчи сабак жүктөп койдум. Дагы жүктөймүн видео. Загрузка болуп атат. Бир видео 2 күн загрузка болот. Ошолор загрузкасы бүткөндө кирет. Киргенде туугандар видеону көрөсүздөр. Видео жакса эгерде, анда уже окуйм деп сразу заявка таштайсыңар. Мындай мисалы бир адам чалды, окуп жакса акчасын төлөйм дейт. Бир адам чалды, полный инструменттер алып бересиңерби? Дагы бир адам чалды, силер ошондо канча күн практика кылып бересиңер деп. Туугандар, бул онлайн обучение дегенде бул эч кандай практика кылып берилбейт негизичи. Онлайн деп өзү айтылгандан кийин аралыктан окутуу деген сөз да. Инструменттерди айтсам, инструменттерди силер алып бересиңерби дейт. Эми адамдардын түшүнүгү ар кыл экен. Туугандар, биз эч кандай инструмент алып бербейбиз. Өзү сатып алат, өзү тамак ашын жейт, өзү квартирасын төлөйт. Башка бардыгы өзүнөн. Биз болгону окутабыз, видео форматта окутабыз. Эми ошону кыска түшүндүрө кетейин, дагы бир түшүнбөгөндөр болсо. Мына лично автоэлектрикти окуйм десиңер, мисалы. Мына инструменттер тарт. Мына инструмент, мынанын аты набор. Бул Force фирмасыныкы. Азыр онлайнда 8,5 миңге сатылып атат. Мисалы да, эми 8,5 миң бул болсо жөнөкөй эле биз инструмент салып жүргөн идиш. Мына ушу идиш өзү 1,5 миң турат. 1,5 миң турса 10 миң акча кеттиби? Эми туугандар, бунун ичине эми майда чүйдө алыш керек. Контролькаларды, отверткалар, майда чүйдө да эми ар бир иштете турган буюмдар, ал боюнча видео бар. Мына ушул буюмдарды бир 5 миң сомго алсаңыздар, ушу менен автоэлектрониканы кылса болот. Барып, тогун текшерип, ачып, улап, зымын улап, мына ошондой иштерди аткарса болот. Мына ушуга 15 миң акча кетет. Бирок азыркы машиналар өтө жаңыланып кетти, туугандар. Без диагностика кылыш өтө кыйын болуп калды. Ошол себептен мен ким автоэлектрикти баштаса, мен диагностика алгыла деп совет берем. Эгер шартыңар болбосо, автоэлектрикке 15 миңге буну алып, автоэлектриктен акча иштеп, акча чогултуп, анан кийин диагностика алгыла. Эми диагностика алганда, эми ошол сөздү айтсам, мынтип атат. Кандай диагностика жакшы? Ошондо баягы форсунка жууган аппаратпы ал деп ошентип атат. Туугандар, диагностика деген мына компьютер. Көп адамдар диагностика десе, ходовойду түшүнөт экен, мотор түшүнөт экен. Диагностика деген мындай планшет болот дагы, ичине компьютер встроенный болот. Ошол программа менен машина текшерилет. Ошол машина текшерилет да, машинанын кайсыл жеринде айыбы болсо, ошол жерди мына күлүштүн жардамы менен, мынанын жардамы менен машина ачып жасалат да, ремонт болот. Бул бизге подсказка берет, кайсыл жакты карашты көрсөтөт. Анан кийин поток данныйларын көрсөтөт. Мындай айтканда, машинанын компьютері, процессор болсо, бул монитор болуп берет дагы, бизге айыптарды чыгарат. Мына бул жерди кара депчи. Ошол бул диагностика. Туугандар, мына диагностика, мисалы бул программатор 508S азыркы күндө 50% скидкасы менен 170 миңге алса болот. Эми буну биз убагында 300 миңге алып жүргөнбүз да. Эми бунун эле 808 дегени бар, 50 миң сом турат. 708 дегени бар, 50 миң сом турат. Лаунч бар, туугандар, мынандай. Мисалы, мынагы диагностика, туугандар, лаунч взломный версия деп коет. Негизи мунунун заводской дипломатта алса 135 же 140 миң турат. Бунун программасын сатып алып, мындай атайын адаптерга, планшетке жүктөп беребиз. 2 миңден жогору бардык машиналарга түшөт. Обновление болот, ичинде схемасы менен өтө сонун иштейт. Мен өзүм ушундай колдоном. Бул дагы диагностика. 48 миң сом турат, туугандар. Эми бунун
менден алса, мисалы мен буну обновленияларын кылып берем, кийин таппай калбайт. Муну сындырып алса, кайрадан менде историясы болот, кайрадан жазса болот. Анан жок, менин акчам азыраак десе, анда мына ушул эле диагностиканын нонун эле өзүн эле алып туруп, ушуну эле сиздин телефонуңарга программа кылып берем. Бунун азыр сыртта чеңжак деп турганы менен ичиндеги мына процессорге Launch X Pro 5 деген версия прошивка жүктөлгөн. Официальный Launch фирманыкы. Мына ушул диагностика туугандар. Анан кийин дагы бир суроо пайда болуп атат. Диагностика десе адамдар бир эле ушул диагностиканы түшүндүрөт. Туугандар, диагностиканын түрү өтө көп. Мисалы, мына диагностика бул осциллограф 2 каналдуу. Мына ушул эле диагностиканын бир 5 түрү бар туугандар, 5 түрү бар. Эми диагностика десе кете берет туугандар. Мол деле аппарат, бул деле аппарат, бул деле аппарат, бул деле аппарат туугандар, бул деле аппарат. Эми аппарат десе кете берет туугандар. Диагностиканын түрү көп. Бирок ар бир диагностиканын өзүнүн жумушу бар. Автоэлектриксинби? Автоэлектрикке керегин ал. Диагностика үйрөнөсүнбү? Диагностиканы ал. Үйрөнө бер. Мисалы, менде бир өзүмүн тааныш балдардан мен мисалы мына аппаратты алганмын да. Бул Motodoc 3 деген аппарат, мисалы, ким осциллограф менен иштесе буну жакшы билет. Мисалы мына ушундай аппарат алам десе, анда ал мисалы башкача форматка кетет. Жок, мен программа кылам, мен прошивка кылам дей турган болсо, анда ал башкача кетет туугандар. Ошондуктан туура түшүнүшкө аракет кылайлы, туура форматта үйрөнөлү. Мисалы бир бала айтты, мен автоэлектрикти үйрөнсөм, мага программаларды үйрөтөсүңөрбү деди. Эми ал түшүнбөй сурап атат. Мен түшүндүрө кетейин туугандар. Программаны иштеш үчүн аны адам өзү колу менен жасабайт. Программа кылганда эле, эң эле жок эле дегенде, мен мисалы мисал катары көрсөтө кетейин. Мен өзүм негизи азыркы күндө диагностика боюнча эч кандай сабак баштай электин себеби менин анга колум бошой элек. Себебин анга атайын видео форматта даярданыш керек. Материалдар даярдаш керек. Адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн. Ато адамдар түшүнбөйт анычы. Мындай мен мисалы ар бир детальды видео форматта көрсөтүп беришим керек. Азыр мен бир аппараттын баарын эле таппай атам. Мисалы арзан эле турат. Так. Мынакей. Туугандар, бул Scanmatic SM2 Pro деген. Буну эми азыр китайский версиясы. Бул кымбат деле турбайт, 10 миң нары бери турат. Мисалы да, ушул Scanmatic Pro мындай эле бир планшет, айырмасы жок, ноутбук. Кандай ноутбук жанса эле болду, иштесе эле болду. Ошонго коюп алып, флешерди коюп, флешерге анан акырында программаны ар бир модулду сатып аласыз. Бир модулуңуз мисалы $50, $70, $100 болуп, ар топтойсуз. Ар бир машина, марка, модель годуна карап кетет дагы. Бири-бирине түшпөйт. Ошентип отуруп машиналарды сиз жылдап топтогондо жөн эле ошол программаларыңыз эле 500 миң, 1 миллионго чейин чыгып кетет. Бардыгын эле ортодо муну адаптер туташтырып берет туугандар. Ошон үчүн программа маселесинде акчасындай башкача кетет туугандар. Анан кийин бул бир эле аппарат. Бул бир эле планшет. Ал жакта GTAC, GTH, эми толтура, BBTI 2 Pro, айтор программаторлор кете берет. Буну окуганга отдельно, чечип окуганга отдельно, жазганга отдельно, диагностика кылганга отдельно, стенд деп кете берет туугандар. Ошон үчүн программа маселесинде телефондон сурабай эле койгула. Себеби программа маселеси көп финанс талап кылат. Эгер ким прошивка боюнча окуйм десе, индивидуальный окутуп атабыз, келгиле, окутабыз. Бирок онлайн обучение диагностикага дагы жок, инжекторге дагы жок, программага дагы жок. Бир гана автоэлектрикти окутабыз. Бирок автоэлектриктин ичинде биз сөзсүз түрдө диагностиканы, именно диагностиканы кантип колдонуш керек,
мен сөзсүз үйрөтөм. Эмне үчүн дегенде, диагностика менен автоэлектрик бири бирине байланыштуу. Ошол туугандар, мен күндө смстерге жооп берип атам, комментарийлерге жооп берип атам. Адамдар түшүнбөстүктөр болуп атат. Анан кийин адамдар башкача бир, кандай десем экен, эми алар ойлоп атыптыр ушул акчасын төлөйбүз, алар полный бизди каржылайт, үйрөтөт, акча инструменттер алып берет деп атыптыр. Негизи туугандар андай эмес. Биз окутабыз. Могу системаны толук үйрөтөбүз. Кантип бизнесиңер баштап акча таап кетесиңер, бардыгын үйрөтөбүз. Акча өзүңөрдөн болот. Ошондон туугандар, ким айлыктан чарчадыңбы, Россиядан чарчадыңбы, же болбосо бир өзүңүн жумушуңан чарчадыңбы, ушул кесипке кызыгып атасыңбы, ойлонбой келиш керек туугандар. Бул жашоодо мындай, чынын айтам, 100 000 сом акча болбой калды. 100 000 сом менен эч кандай бизнес баштай албайсыз. Мисалы да, биздики 100 000 сом дагы эмес. Онлайнда айтып эле атабыз. 10 000 сомго онлайн окутабыз. Онлайн окутканда туугандар, мен бул жакта бир күн кечке видео тартам, аны мен жүктөйм. Ал жакта тартып атат, монтаж кылып атат. YouTube'га 2 күн жүктөйм. Мен 50 гига памятти ар 2 күндө, 3 күндө сатып алам, ошонун айынан жүктөгөнүмөн. Алар кетет. Аренда бул жакта толтура нерсе иштейт да. Алардын бардыгы акчага келет. Анан бирөөлөр чалып алып, Аллахтын ыраазылыгы үчүн окутпайсыңбы, анан тигинтпейсиңби деп баары нерсе айтат. Туугандар, мен бул нерседен мага прибыль түшкөн эмес, дагы деле түшпөйт. Бул өзүнүн өзү каптаса мага жетиштүү. Бул видеону максимально тараткыла туугандар. Ким ушул кызыкса, үйрөнүп калгыла. Бизде дагы канча өмүр бар, Кудай билет. Мен билгенимди, көргөнүм кадимкидей үйрөтөм. Кааласаң алдыма келип оку, кааласаңар онлайн окугула. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо дагы үйрөтө берем, окута берем. Болгону өзүмө байланышка чыккыла, туура форматта. Эмне кызыгасыңар, канча акчаңар бар, толук айткыла. Мен силерге окутуп баштайм. Андыктан туугандар, бул жерде эч кандай эчтеке секрет жок. Бүт бардыгын өзүм мына 11 жылдан бери иштейм. Мени тааныгандардан эгер жолукпасаңар сурагыла. Мен ушунун артынан бардыгын кылып келем. Кудайга шүгүр жашайм. Силер дагы жаман эмес, бунун наны жакшы. Күнүнө мындай рекламаларды айтып жүрүшөт. Мисалы, көп окуу жайларда күнүнө 70 000, 90 000ге чейин акча тапкым келеби деп. Чындыгында андан көп акча иштешет автоэлектриктер. Муну бардыгы эле билет. Машинаны бардыгы эле минип жүрөт, бардыгы эле оңдотуп эле жүрөт. Бир эле деталын оңдоткондо 1000-2000 акча алат туура. Себеби электроника өтө опасный. Кичине өрттөнүп бир нерсе болуп кетсе мойнуна илинет. Ошондуктан бул кымбат. Эгер ким үйрөнүп алса, бул иште көп ийгиликтер жаратса болот. Кааласа окуса болот, кааласа иштесе болот, жөн эле бизнеске айландырса болот. Машина алып келип сатса, тюнинг кылып сатса, же бир тюнинговый база ачса, айтор любой жерде машина сферасында иштейм десе, бул бизнес кете берет. Ошондуктан туугандар, бул видеону максимально репост кылгыла. Кызыккандар көрсүн, окусун, үйрөнсүн. Кыргыздар дагы окутуп үйрөтүп атабыз. Бардык мен эле эмес, кыргызча контент машинаны үйрөтүп аткандарды тараткыла туугандар. Мен бардык машина окутуп аткандарды сыйлайм аябай. Себеби 7 миллион адамга 1, 2, 3 окуу жай жетпейт. Миңдеген окуу жай керек. Ар бир областта, ар бир шаарда 2ден 3төн окуу жай ачылсын. Окутсын, балдар өссүн, Россияга кетпесин. Давай ушул жерде эле өзүбүз камсыздап иштейли. Давай бизге Казакстандан, Өзбекстан, Тажикстандан, Россиядан келип бизге машина оңдосун. Ушунчалык деңгээлибизди көтөрөйлү. Бизде заводдор курулсун, бизде өзүбүздө машина сборка болсун. Ошончалык көтөрүлөлү туугандар. Андыктан мындай колдойлу туугандар. Силерден мага бир сом ашча акчаңар кереги жок. Болгону пайдалуу маалыматты, пайдалуу дешти үйрөнөйлү. Анан мен видеолорум астында кече обмотка деп жазып койгон экенмин, обмотканы. Бирөөлөр мынандай дейт, туугандар, менин баягындай кызыл диплом алган эмесмин, кызыл аттестатты алган эмесмин. Менин билим деңгээлим андай бийик эмес. Грамматикам 100% эмес. Өзүмдүн оозуман чыккан тил менен колуман келгенче түшүндүрүп атам. Если критиковать эте турган болсоңуздар, менде моральный удар болот. Мен чынын айтам. Мен видео чыгарыш өтө кыйын. Эгер жакшы оюңар болсо жазгыла. Эгерде бир айыбым көрүп аткан болсоңор, жолугупасам айтып койгула. Комментарийде менин оюмча кереги жок. Эгерде видеонун бир жеринде көрүнбөй атат,
тунук кылып тарт, микрофон кой, мындай видеонун сапатын күчөтө турган жана менин мындай ишимди арттыра турган же мындай дагы да жакшыраак маалымат жеткире турган болсо өзүмө келгиле, айткыла, комментарийге жазгыла, андай нерсени мен туура деп кабыл алам. Себеби канчалык силерге видео туура жетип атат мен билбейм. Ошондуктан мен силерден сураныч, если ушул системаны Кыргызстанда кенен тарашына салымыңар кошуңар келсе, колуңардан кандай жардам бере алсаңыздар, мен даярмын иштешкенге. Чалгыла, иншалла ушул Кыргызстанда 1-2 жылдын ичинде эле технология Азияда номер 1ге чыгат. Мени селим ошондой. Жакын эле аралыктын ичинде Кыргызстанда деңгээлин пикке көтөрүү. Азиядагы эң күчтүү технологиясы күчтүү мамлекетке айландыруу. Андыктан туугандар, ийгиликти чогуу багындырабыз. Баарыбыз иншалла көп түкүрсө көл болот дейт. Бардыгыбыз колдоп, иншалла ушул проектти алдыга жылдырганга жардам бергиле. TikTok, Instagram, бардык жерелерде мына ушуну репост кылып, менин каналымда видеолор жөнөткүлө. Мен дагы онлайн сабактан сырткары мен тынбай видео чыгарам туугандар bundan бул жагына. Ошондуктан онлайны платный экен, бул бизнес кылып атат деген ой болбосун. Онлайнды бизге келе албаган балдар үчүн чыгарам. Аны мен чыгарган үчүн акча кетип атат, ошон үчүн ал платный. Мынандай жашоомдо кандай бизнес кылып атам, каерде эмне кылып атам, балдар кандай окутуп атам, кандай процессте окуп атабыз. Аны мен мынакей ар бир машинаны жакында бир проект чыгат. Оживление деп орустар чыгаргандай эле биз дагы ошо бир машинаны эмнесинен баштап эмнесине чейин так даана жасалып чыкты. Мына ушундай проект чыгат. Ал проектти туугандар эмне аппарат менен иштеп атам, эмне программа кылып атам, ал эчтеке жашырылбайт, полный прозрачно көрсөтүлөт. Андыктан ушул контентти сүйгөндөрдү таратабыз, максимально ой пикир жазабыз. Туугандар, чогуу өнүгөбүз, өсөбүз. Ассаламу алейкум.